Саламатсыздарбы, эфирде жаңалықтар, студияда Мира Шкуралиева. Президентке талапкер Өмүрбек Бабанов бүгін президент Алмазбек Атамбаевтың айтқандарына жооп кайтарды. Бабановтың айтымында ушул күнгө чейин ал бардык каралоолорго чыдап, аларга маани бербей келген. Бирок кара пиар чегинен чыгып кетти дейт талапкер. Бүгүн Алмазбек Атамбаев добуш берүү учурунда Өмүрбек Бабановтун финансылык маселелерин чечип бергенин, дайыма аны калкалап келгенин айткан. Буга талапкер төмөндөгүдөй жооп кайтарды. Когда я принимал решение баллотироваться в президенты, я советовался не только с командой, но и советовался с президентом нашей страны Алмазбеком Шаршеновичем Атамбаевым. Я лично получал благословение его, что да, надо тебе идти в президенты. Мы выдвинем своего кандидата, ты выдвигаешься с оппозиции, ну, народ кого изберет, того изберет. Единственное, что я гарантирую, лично он мне давал гарантии. И есть свидетели, которые он гарантировал, что выборы будут честны. Я просил только о равных условиях. К сожалению, равных условий нет. Последнюю неделю я абсолютно уверен, что Алмазбек Шаршеновича Атамбаева абсолютно дезинформировали. Вся предоставляемая информация со стороны ГКНБ, милиции, абсолютно его дезориентировала. Последние его выступления сегодня, к большому сожалению, меня очень сильно огорчили. Я бизнес строил не под каким-то, кто-то мне благодействовал и создал условия. Я самостоятельно строил. В 2005 году, когда я пошел в политику, я самостоятельно избрался от одномандатного округа Карабуры и получил по стране второе место, 87%, после Баямана Еркинбаева. Я тогда об Атамбаеве не слышал и не знал. В 2006 году я вышел вместе со всеми против Бакиева, когда Алмаз Шаршенович не был премьер-министром. И на митинге я стоял 7 дней. Мало того, что я стоял, я еще финансировал этот митинг. В 2007 году, я хочу напомнить Алмаз Шаршенович, он не был премьер-министром. Я возглавил оппозиционную партию социал-демократов. И в списке был под номером 1. Возглавлял штаб социал-демократов. Вся моя команда возглавляла. Я усилил социал-демократов, боролся до конца и финансировал социал-демократов, партию. Меня лишили гражданства. Я не покинул ряды социал-демократов, я стоял до конца. Когда проверяли мои компании, сажали бухгалтеров моих, Бакиева, я остался один на один со своими проблемами. Когда Алмаз Шаршенович был премьер-министром при Бакиеве, я был самостоятельным депутатом от одномандатного округа. Когда он ушел от премьер-министра, я стоял рядом с ним. Ошондой эле Өмүрбек Бабанов 2009 жылы шайлоолорду уюштуруу боюнча республикалык штабты жетектеген деген маалыматты четке какты. Ал буга байланыштуу документтерди дагы көрсөттү. Эскерте кетсек, бүгүн Алмазбек Атамбаев 8 жыл мурдагы шайлоодо штабты Бабанов жетектеп, добуш берүү учурунда мыйзам бузууларга жол берген деп айыптаган. Относительно 2009 года они говорят, Бабанов возглавлял предвыборный штаб как первый вице-премьер-министр. Вот постановление правительства от 3 апреля 2009 года. Штаб по организационному и материально-техническому обеспечению выборов президента Кыргызской республики. Председателем штаба является премьер-министр Игорь Витальевич Чудинов. Я не был председателем штаба Бакиева. Это абсолютная ложь. Вот документ. Я был, как первый вице-премьер-министр, заместителем председателя штаба. И Алмаз Шаршенович, и Роза Исаковна Тумбаева, и другие все прекрасно знают, что я был чужой той команде. И одно из условий, которые я пошел туда, это именно экономические реформы страны. И когда выборы президента состоялись, я самостоятельно, добровольно подал заявление и ушел от правительства, возглавляемого
уже Усенову, когда создали уже САРИ и возглавил Максим Бакиев. Я не держался за кресло, я не находился в Америке, как теперешний нынешний глава возле Максима Бакиева. Өмірбек Бабановтың айтымында ал ешқашан президент Алмазбек Атамбаевқа қаршы иш алып барған емес. Ага дайыма сый мамиле кылып келет. Бирок өлкөдөгү коррупциянын гүлдөп жатышы, соттордун акыйкатсыз чечимдерди чыгаруу маселени көтөргөнү президентке жаккан эмес. Өлкө башчы бүгүн өз сөзүндө дагы Өмүрбек Бабанов менен мамилеси 1,5 айда мурда бузулганын айткан. Ага чейин экөө үй бүлөсү менен катышып жылуу алакада болушкан. Бирок Бабанов президенттикке аттанып, анын эл арасында аброю көтөрүлгөнү жана талапкердин өлкөдө болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ачык айтып чыкканы ага карата каралоонун күчөшүнө алып келди. Вы все свидетели. В 2010 году я с моей командой создал партию «Республика». Выиграли выборы в парламент. Когда у Алмаза Шашеновича не получилось создать коалицию, я, в отличие от Алмаза Шашеновича, никогда никого не обвинял. Я, наоборот, еще раз протянул ему руку и сказал: вы должны возглавить правительство. Когда Алмаз Шашенович избирался в президенты, он прекрасно знает, у меня есть огромное вложение в его президентской кампании. Я помогал ему не только со своей командой, но и материально. 2012 год. Весь народ знает, каким путем я ушел с премьерства. Что это не только было решение Текебаева Умурбека Черкесовича. После 2012 года мы, когда общались с Алмазом Шашеновичем, при встрече с ним в один из таких минут Алмаз Шашенович официально извинился передо мной. Он сказал: это была моя большой ошибкой, что тебя я отправил в отставку, и одно из моих участий есть в премьерстве. Когда Жомарт Атарбаев уехал в Монголию, 20 миллионов, которые якобы какой-то олигарх предлагал Алмазу Шашеновичу. Я это впервые слышу. У Алмаза Шашеновича достаточно много знакомых и близких людей олигархов. И этот вопрос больше к нему. Я никогда ничего никому не предлагал. Мен болса Алмаз Шашеновичте бир жамандаган сөзүм таап бергилечи, бир жамандаган сөзүм жок. Экинчиден, бүгүн биринчи жолу эле жаным ушунчалык кашайып кетти бүгүн. Ошон үчүн биринчи жолу жооп берип атам. Мамлекетибизде коррупция бар экенин міне эл билбейби? Аны көз карандыс уюмдар өздөрү айтып атат. Биздин мамлекет коррупциялык мамлекеттердин арасында 136 орунда турат дейт. Ал менин сөзүм эмес. Ал жана Гэллоптун да немеси, изилдөөнүн негизинде. Мен ошону эле айттым. Коррупцияны жоюу боюнча. Башка эч нерсе айтпайм. Жакырчылык боюнча. Ошол эле Гэллоп айтып атпайбы? 156 орунда турабыз деп, изилдөөнүн негизинде көз карандыс уюмдар айтып атпайбы? Бул Бабановдун сөзү эмес. Бул изилдөөнүн негизинде болот. Учурда бийлик тарабынан тагыраак айтканда Улуттук коопсуздук комитети менен Ички иштер министрлиги тарабынан провокация даярдалууда. Буга байланыштуу президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов шайлоочуларга кайрылып, чагымчылдыкка алдырбоого чакырды. Ал бийликти административдик ресурс колдонуудан, шайлоочуларга кысым көрсөтүүдөн алыс болууга чакырып, таза шайлоо өткөрүүгө үндөдү. Урматтуу шайлоочуларым, урматтуу менин колдоочуларым, командам, баардыгыңарга кайрылып кетем. Мына бирөөңөрдү уруп койду, экинчиңерди түртүп киргизбей койду. Эч нерседен коркпой, иштен талыкпай, кечки саат 8ге чейин жүгүрүп иштеп койгула. Кудай буйруса Кыргызстаныбызда өзгөрүү болот. Биз бүгүнкүдөй ушундай шайлоодогу каралоону, шайлоодогу ушунчалык укук коргоо органдарын, бандиттердин баардыгын аралашканына бөгөт коюшубуз керек. Мен Кудай буйруса президент болгондон кийин биз эч качан мындай кадамдарга барбайбыз. Бул менин бардык ички дүйнөм менен, сезим менен, жүрөгүм менен айтып атам. Мен эч качан мындайга барбайм. Кудай буйруса мамлекетибизде тез өзгөрүү болуш керек. Тез өзгөрүү болуш керек. Бардыгыңыздарга мен күч кубат каалап кетилем. Мынакей аз дегенде бир 6 саат калды. Кудай буйруса келе дагы бир биригип туруп жүгүрүп коелу. Мамлекет сөзсүз түрдө өзгөрөт. Рахмат.
Кезектеги добуш сатып алуу фактысы. Биздин редакцияга Бишкек шаарынын номер 11-11 шайлоо участкасынын жанында добуш берүүгө келгендерге акча таратып жатканы жөнүндө маалымат түштү. Ал жерге журналисттер жерине жетип барып, шектүү адамдар номер 11-11 жана 11-12 шайлоо тилкелеринин тегерегине жашынып алышып, добуш берүү участкаларына келгендердин алдынан тозуп чыгып, андан соң такси кызматын көрсөтмүш болуп, турган унаага алып кирип жатышты. Көгүлтүр куртка кийген аял жана кызыл баш кийимчен эркек киши добуш берип чыккандарга акча берип жатканын көрүүгө болот. Бирок акча таратып жаткан адамдар биздин журналисттерди байкап калышып, качып кетүүгө үлгүрүштү. Ош шаарында шайлоо процесси одоно мыйзам бузуулар менен коштолуп жатат. Анда шайлоо купуялуулугу сакталмак тургай, кайсы бир кандидаттын тарапташтары кимге добуш берүү керектигин ачык эле айтып жатканын тартылган видео жарыяланды. Тасмада Кары апага номер 9га белги коюу керектигин айтышып, атүгүл шайлоо бюллетенин өз колдоруна алып алышып, улгайган адамдын ордуна добуш бергени жатканы даана тартылган. Номер 9 соğanma cebde Ошону таап белгилеңиз анда. Көрө аласызбы? Колла коюп коюм, өзүм Кол койбоң, птичка коесуз. Аркасына чи, мындан артына. Мындай алып туруп галочка коюп көрсөтүп койгула. Ана, мына жигитти чакыр ошол. Кесен коюп берип кой, сен калыс экен. Токто. Галочка койгонду үйрөтүп кой, кантип коюшту. Ана ак кагаздын артына бош жергеби? Жо, мына мен көрсөттүм. Ош областынын Кара Суу районундагы Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы шайлоочулардын бирине каршы күч колдонгону айтылууда. Бул окуя видеого тартылып калган. Анда добуш бергени келген жергиликтүү тургундардын бири шайлоо процессин фото жана видеого тартууга укуктуу экенин айтып, айыл өкмөт башчысы менен талашып жатат. Бирок жергиликтүү жетекчи добуш берүүнү видеого тартууга уруксаат бербей, тоскоолдук кылууда. Акыры айыл өкмөт башчысы өз укугун коргогон шайлоочуну эшикке түртүп чыгарып салды. Документы покажите, которые запрещают. Ты что, вообще, что ли? Да ты кто такой вообще? Айыл чарба министри Уртокмокко алды деген Жалал Абад областынын Нокен районунун тургуну Сакалды айыл өкмөтүнүн жараны Кыдыр Масадыков райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылды. Окуя аймактагы номер 2188 шайлоо участогунда катталып, анда видеодо канжалаган адамды көрүүгө болот. Күбөлөрдүн айтымында айыл чарба министри Нурбек Мурашев жана дагы 4 адам болуп, жергиликтүү тургун Кыдыр Масадыковду Уртокмокко алышкан. Но жердегин да тапкан, жердегин. Даже чё бетке түпүлүк туруп. Да. Аматали. Мен бетиме түпүргөн эмес эч ким. Жаман иш болуп тур, Аматали. Мен бетиме түпүрүп туруп. Сипатчика барып отурду. Ким урду? Ойчута. Нурбек өз урду. Мени солкос. Рахмат. Ош областынын Каракулжа районунун Каракулжа айылындагы шайлоонун жүрүшүн чагылдырууга спорт денелүү балдар бут тосуп, эч кимге уруксаат бербей жатышат. Бул айылга добуш берүүнүн жүрүшүн жана андагы мыйзам бузуулар боюнча маалыматтарды тактоо үчүн барган телеоператорлор коркутуп, үркүтүүлөргө туш болушкан. Алар бул аймакта шайлоону чагылдыруу кооптуу болуп жатканын жана айылдан чыгып кетүүгө мажбур болгонун кабарлашты. Топ болуп 5-6дан 3-4 жерде балдар туруп спорт кийимчен кирип тартайт десек, бизди бир экөөсү колдон кармап, кичине жетелеп алып чыкты. Биз ошол жерден коркуп, тартканга деле айла жок, эч возможность болбогондуктан машина менен отуруп, кайра бир-эки участоктарга бардык, тартайып көрөлү деп. Ал жака деле барсак, ал жакта эле только ушундай эле окуя болуп атыптыр, балдар турат. Кара спринтерлер менен кирген, колдоруна повестка байлап алган, 20дан 30дан болуп топ болуп жүргөн экен. Ошону көрүп, биз Каракулжада дагы блокпосттор коюлганын көрүп, тартканга возможность болбогондуктан биз Каракулжа айылына чыгып кеттик. Ден соолуктан зыян жетип калбасын деп корктук. Нарын областынын Куланак айылында добуш берүүгө 2 күн калганда 255 шайлоочунун тизмеси Нарын шаарына которулган. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында шайлоочулардын тизмеси такталып бүткөндөн кийин 30-сентябрда номер 40-50 добуш берүү участогунда 1620 жаран тизмеге киргизилген. Ал эми 2 күн мурда алардын саны 255ке азайып калган. Тагыраагы азыр тизмеде 1365 шайлоочу гана бар болуп чыкты. Biz eseplesek 255 kişinin tizmesi yok. Kayakka ketkenin bilmeyiz. Şayloo komissiyasından gelip sorasak bunu degen Narın'a alıp ketişken. Hani emnek alıp ketti. Elin özünün kavlosu boyunca alıp ketti mi? Kanday desek bilmeyiz dedi. 255 kişinin tizmesi de yok.
бюллетени кайда экенин да билбейбиз. Анан буларга ким жооп берет, эмне болот? Бүдөмүк шайлоо деп да ойлоп калдык. Шайлоо таза өтүп атабы, өтпөй атабы биздин күмөнүбүз чоң. Бишкектеги номер 1052 жана номер 1066 шайлоо тилкелеринде шайлоочуларды массалык түрдө ташып келүү фактысы катталды. Бул боюнча күбөлөр тартып алган видео тасмасын биздин редакцияга жөнөтүштү. Баарынан кызыгы, анда алгач добуш берүүчүлөргө паспорттор таратылып жатат. Андан соң алардын бир бөлүгү номер 1066 кошумча шайлоо тилкесине кеткени маалым болду. Приехал бусик, выгрузились люди, и идет раздача паспортов. Вот бусиками приезжают люди. Вот сколько их? Голосовать. Выходит куратор и раздает паспорта. Их 5000, хотя на участке местных жителей всего 2000. Это все дополнительные списки. Столько людей, левых абсолютно. Вот так проходят выборы. Москва шаарында кыргызстандыктардын добуш берүүсү жаңжалдар менен коштолууда. Россиянын баш каласындагы кыргыз элчилиги учурда жергиликтүү полициянын күчөтүлгөн кайтаруусуна алынган. Биздин өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгүнө келген жарандардын арасында добуш бере албай нааразы болгондор арбын. Алардын катарында бардык документтери жайында биометрикалык каттоосу бар кыргызстандыктар дагы бар. Почему они мне не дают возможность, чтобы я голосовала? А почему тогда нам не объявили? Почему по телевизору не показывают, по массе? Почему по интернету не написали они? Не было ни разу. Я каждый день в Одноклассниках. Просим показать в интернете, где у вас там объявление. Нету объявления, никто не слышал, не видел. Я хочу голосовать. Я хочу голосовать. Я гражданин Киргизии. Я тоже хочу. И я имею право выбирать своего президента. Акыркы саатка алынган маалыматтар мына ушулар. Саламатта калыңыздар.